Республика партиясынын лидерлигинен Республика Ата Журт партиясынын тең төрагалык ордунан мен кеттим. Бирок Кыргызстаныма дайыма жардам берем. Мен саясий долбоорумду жыйынтыктадым. Саясаттан кеттим, саясатка кайтып келдим деп, түйүнчөгүн түйүп, ары барып, бери келип, маал менен элдин оюн эканжы кылып, позициясын бат-бат өзгөртүп турган Балапан Өмүрбек Бабановдун Республика партиясы да Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосундагы 25 партиянын арасына кошулду. Мурда кийин президенттик, парламенттик жана шаардык кеңештердин шайлоосунун башынан өткөргөн тажрыйбасы мол экенин айтсак, шайлоочуларды ишендирүү, кагаз жүзүндө кала берген өнүгүү планы башкалардан ашса ашып, бирок кем калбайт. Ошентип Бишкекте колго алабыз деп турган Республика партиясынын курамына сары эсеп сала турган болсок, жалпы арыз тапшыргандардын 67 адамдан 46-сы жумушсуздар. Мындан улам бекерчинин баары депутаттыкка аттанып жатабы деген ой келет. Бул партиянын сап башында мындан 5 жыл мурун мэрдин орун басары, андан соң жогорку кеңеште депутат, кийин вице-премьер-министр болуп иштеген Алтынай Өмүрбекова бара жатат. Ал мындан 1 жыл мурун вице-премьер-министрлик кызматтан кеткен. Өмүрбекова COVID-19 илдетине каршы күрөштө жеткиликтүү даярдык көргөн эмес деген сынга кабылып, кийинчерээк финансы полициясы тарабынан суракка да чакыртылган. Экинчи тизмеде Баятов Аяз мырза. Ал Азия Мал Соода борборунун башкы директорунун инеси. Бирок өз билими менен айырмаланып, дебаттарда өзүн көрсөтө алган. Үчүнчү тизмеде Марат Аскеров жазылган. Ал буга чейин унаа чуусу менен бир канча жыл таанылып, атүгүл соттошуп да жүрдү. Марат Аскеровдун атасы митингчилерден улам белгилүү болгон профсоюз уюмунун башчысы Мирбек Асанакунов. Апасы болсо жогорку кеңештин депутаты, бир канча жыл болуп отурган Гүлкан Молдобекова. Атамбаевдин, андан соң Жээнбековдун тилин тапкан Асанакунов менен Молдобекова бул жолу Бабановдун да тилин таап, баласын алдыңкы тизмеге коштубу же Айтор өзү кирдиби азырынча белгисиз. Башка партияларда эле бул партияда деле шаардык кеңештин азыркы депутаттары бар. Атап айтканда Гүлнара Молдобаева азыркы депутаттын ишин уланткысы келип 4-чү тизмеде бара жатат. 5-чи тизме менен мурдагы Сверлов районунун акими болуп иштеген Самарбек Болотбеков катталган. Кайрадан шаардын бир жерин алууну көздөп жатканы айтпаса деле белгилүү болсо керек. 6-чыда болсо Муратбеков Айдарбек. Ал дагы Азия Мол Соода түйүнүндө же болбосо Аллор Строй сервис жабык акционердик коомуна тиешеси бар. 7-чи тизмеде биздин кесиптешибиз Санжара радиосунун башкы редактору Айда Ивакова катталган. Ал жокко чыккан парламенттик шайлоодо ушул эле Республика партиясынан 32-чи тизмеде барган. 8-чи тизмеде Турусбеков Айдар. Ал Батор жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү болсо, 9-чу тизмеде Соорбеков Мурат жазылган. Ал буга чейин жогорку кеңеште депутаттын жардамчысы болуп иштеген. Албетте Республика партиясында тышкы иштер министрлигинде иштегендер кантип кошулбай калсын. Себеби октябрь окуясынан кийин Руслан Казакбаев барган эмеспи. Дал ошол тышкы иштер министрлигинен Даян Белек 10-чу болуп катарга кошулган. Мындан сырткары бул партиядагылардын көбү жумушсуз отургандыр деп шайлоо комиссиясына арыз тапшырган. Бекерчинин көбү жөн отурганча депутат болуп алайын дегенби, Айтор 46 адамдын убактылуу бош экени белгилүү. Баса Бабанов өзү деле жөн отурбай 11-чи болуп катталып койсо болмок экен. Сиздер менен мен Сыргак Бакчыяр уулу болдук. Биз бүгүн Республика партиясы тууралуу сөз кылдык. Аман туруңуздар.